Өткөн апта өкмөттө ири өзгөрүүлөр болуп, кызматтык жаңыртуулар орун алды. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев жетектеген коллегиялык жыйында кызматкерлердин аткаруу тартибинде кирген кемчиликтеринин натыйжасында кызматтан бошотуулар, сөгүштөр жана катуу сөгүштөр колдонулду. Анда жетекчилердин негизсиз командировкага чыгуу, мекеменин иш пландарын туура эмес жүргүзүү жана кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы үчүн бир катар кызмат адамдарына тартиптик жазалар берилди. Ар кандай жумуш болбосун, жөнөкөй сабак бергенден баштап министр болосуңбу, депутат болосуңбу, премьер-министр болосуңбу, темирдей катуу тартип керек. Айланайын 90 күн эмеде иш сапарында болуптур. Бир азамат болсо 5-6 ай Японияда болуптур, министрдин орун басары. Бул эмне деген тартипсиздик, жоопкерсиздик. Отушулардын бардыгы келип эле бир нерсени каш кайтып көрсөтүп турат да. Демек аткаруучулук тартип, жоопкерчиликти абдан катуу күчөтүш керек. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев билим берүү жана илим министри Догдургүл Кендирбаевага эскертүү берип, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиевке сөгүш жарыялады. Бир катар министрлердин орун басарлары, район акимдери, алардын орун басарлары кызматтан бошотуу чарасы каралды. Мындан тышкары Каракол шаарынын мэрі Фархат Алжамбаевке орун басары Гүлназ Орозованы жана аким Нуриддин Мадамировка, Нарын районунун администрациясынын аппарат жетекчиси Жыпар Дженалиеваны иштен алуу тапшырмасы берилди. Өкмөттүн коллегиялык отурумунун мындай жыйынтыгы коомчулукта чуу жаратты. Анда аткаминерлердин кызматтык абалына жасаган кыянаттыгы катары бааланып, сын пикирлер айтылууда. Ал эми өкмөттүн бул жаза чарасынын максаты кандай? Колдонулган чаралар мындан аркы стратегиялык багыттарды аныктоого мүмкүндүк береби? Сөгүш берүү менен жыйынтыгында эмне күтөбүз деген суроолор жаралбай койбойт. Өзү эмгек кодексиндеги баягы СССРден калган эле бир жолду пайдаланып жүрөбүз да, бир утубуз социализмде, бир утубуз капитализмде. Ошон үчүн менимче бул сөгүш эскертилгендер токтотуш керек. Эме кетирдиби, чоң катачылык кетирип, дароо жумуштан алыныш керек. Болгондо дагы жазалануу жолу менен алыныш керек. Ошону ошол зам министр болом деп барып аткан киши, министр болом деп барып аткан киши, керек болсо депутат болом деп барып аткан киши алдын ала эле билиш керек эмне күтүп турганынчы. Ошондой бир болбогон эле баягындай бир 5-6 мындай кош стандарттуулук болгондугу үчүн кээ бир азаматтарыбыз айлап, жылдап керек болсо башы эмеден чыкпай жүрөт да, командировкалардан чыкпай жүрөт. Кылган иши жок. Коомчулук арасында мамлекеттик аткаминерлердин кызматына ар түрдүү шакаба кептер менен кошо сын пикирлер айтылууда. Алсак билим берүү тармагындагы алешемдиктер эл оозуна алынып, анда министр Догдургүл Кендирбаеваны кызматтан алуу керектигин да айтып чыгышты. Илим берүү системасында, билим берүү системасында, илим системасында эч кандай тааныштык болбош керек. Эч кандай жакын адам болбош керек. Президенттин да жакын адам болбош керек. Күчтүү гана кадр болуш керек. Ошондо күчтүү кадр, көз карандысы кадр болсо, ал өзүнүн кол астындагыларды ошентип иштетет. Мисалы үчүн мени президент жакшы көрүп калып, баягындай тууганчылык кылып, жердечилик кылып, кандайдыр түшүнүктөр менен койсо, анда мен да ошол жолго барышка аргасыз болом да. Орун басарларымы, башкаларды, бирөөлөрдүн жок. Мында бир гана талап бар, ал мыйзам. Билим берүү жөнүндө мыйзам, министр кабинети жөнүндө мыйзам айтмакчы. Жогорку кеңештин регламенти, ушулардын бардыгы биринчи кезекте билимдүүлүк талап кылат да. Биздин билим берүү системабыздын түп тамырынан бери өзгөрүүгө дуушар экендигин баары сезип турабыз. Белгилесек, 2024-жылы 53 жетекчи дисциплинардык жоопкерчиликке тартылды. Мындан улам Кыргыз өкмөтү учурда мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуунун кошумча механизмдерин карап жатат. Анын ичинде айыппул салуу жана сыйакыларды алууга чектөө киргизүү каралууда. Ошондой эле мамлекеттик кызматкерлердин кызматтык иш сапарларынын натыйжалуулугуна көзөмөлдү күчөтүү тапшырмасы берилди. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абзибилал уулу, регион, Бишкек.